Атыргүл Сейдалиева Талас башкы суу чарба башкармалыгынын алдыңкы кызматкерлеринин бири. Бүгүн ал кесиптештери менен бирге ишембиликке чыгып, аталган каналдын ишин тазалоого салымын кошту. Таштарды жана башка таштандыларды сыртка чыгарып, каналды иретке келтирүүгө жардамын аяган жок. Офис кызматкер болсок деле биз деген былтыр да чыгабыз, тазалайбыз. Өзүбүз демилгейбиз. Бул чыгып тазалап эртерээк бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Иште бир 2 километр тазалап койдук го. Анан кийин кечке иштейбиз. Эртең да келебиз. Абдан жакшы, күн да жакшынака болуп атат. Кыймылдаган ден соолукка абдан пайдалуу деп ойлойм да. Азыр деген шыпырып, таштарын ыргытып, күрөктөп, могу жерлерин баарын тазалап жатабыз. Ишембилик жүрүп жаткан жер чоң канал деп аталат. Ал аркылуу Талас районунун Долоно, Нуржанов жана Гукайыл аймактары суу ичет. Бүгүн аталган каналдын ичин толук кандуу тазалоо үчүн ар бир бөлүмгө бөлүнүп берилген. Каналдын башкы жагын кеңсе кызматкерлери тазаласа, калган бөлүгүн механизаторлор жана башка техникалык кызматкерлер иретке келтиришти. Сол жээк каналы узун. Анан биздин участокко 3 километрдей жетти. Азыр ошонун жабыла эмгектенип биздин Талас участкасынын балдары ошол жерде эмгектенип иштешип жатат. Өрттөп, жалаң тазалап кетип жатабыз. Бүгүн эртең жакшы эле көкөй айыл өкмөтүнө чейин болжолу барып калабыз 2 күндө. Чоң каналдын узундугу 25 километрден ашат. Бирок ичи ылай ташка толуп, тегерек чети кара тал басып кеткен. Тазаланбаган канал суу пайдалануучулар ассоциациясынын убактылуу менчигинде болгон. Быйыл алар каналды Талас башкы суу чарба башкармалыгына өткөрүп беришкен. Мындан улам аталган мекеменин башчысы жамаатын ээрчитип, каналды тазалоого жең түрө киришип, суугатка даярдап башташты. Быйыл мына өкмөттөн дагы тапшырмалар болгон. Ашар түрүндө дагы чыгып арыктарды, каналдарыбызды быйылкы жазгы сугат жумушуна эртерээк дайындоо максатында болуп атат да бул. Буга чейин ошо каналдын эки жээгиндеги тал теректерди, жапай өскөн курайларды баарысын кыйып тазалаганбыз. Азыркы бүгүнкү эртеңки жумушубуз ошо каналдын ичиндеги болгон мындай айтканда мусордун баарын тазалап, каналды сууга дайындайбыз дагы. Буйруса ошо 1-2 мартта ошо каналга суу салып, этегинде биздин суу топтоочу көлмө бар. Ошол жерге сууду топтоп баштайбыз буйруса. Облус аймагындагы каналдарды тазалоо жумуштары өткөн жылдын ноябрь айынан бери уланып келатат. Оор жумуштарды техника жасап, жеңили колдун күчү менен бүткөрүлүүдө. Башкы максат быйылкы суугат сууну коромчусуз пайдалануу. Мындан улам суу чарба адистери ички арыктарды дагы тазалоо зарылдыгын эртелетүүнү эскертишет. Былтыркы 21-жылдагы суу тартыш жылдагы көргөн көйгөйлөрдүн баарын быйыл кайталабашыбыз керек да. Ошондуктан мына биз өзүбүзгө тийиштүү каналды тазалап атабыз. Райондук суу чарба мекемеси өзүлөрүнө тийиштүү каналды тазалайт. Ал эми суу ассоциациялары, айыл өкмөттөгү дыйкандарыбыз баарыбыз жапа тырмак жабылып чыгып туруп, ички чарба каналдарды тазалашыбыз керек. Жалпы область боюнча биздин быйылкы жазгы даярдыгыбыз 55% түзөт. Бүгүнкү күндөн баштап түнкү температура уже плюс көрсөтүп атат. Значит, биз бүгүндөн баштап бетон куюу жумуштарын баштайбыз буюрса. Аталган каналдын ичин тазалоого Талас башкы суу чарба башкармалыгынан 70тен ашык кызматкер тартылды. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ирригация тармагын жакшыртууга бир катар тапшырмаларды берген. Талапты аткаруу максатында облус жетекчилиги тарабынан ирригацияга 47 миллион сом бөлүнүп, арыктар жана ири каналдар тазаланып, оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Иният Эргешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.